Ну что ж, дорогие дамы и господа, нас ждет интереснейший бой весовой категории 80 килограммов. И в этом бою будет разыгран кубок Ала-То Боксинг Лиг. Победитель этого боя получит этот кубок. Ну что ж, друзья, и представляем претендентов. Боксер в синем углу ринга. Ему 19 лет. Это его профессиональный дебют. Является мастером спорта Казахстана по боксу. Обладатель Кубка мира по боксу среди молодежи. Представляет клуб Баканас Боксинг, город Баканас, тренер Айбол Курманбеков. Встречайте из Казахстана Алихан Нурзак! Его соперник в красном углу ринга, ему 24 года, это также его профессиональный дебют. Является чемпионом мира по боксу среди студентов. Двухкратный призер чемпионата Азии среди взрослых. Семикратный чемпион Кыргызстана по боксу. Представитель клуба «Спартак», тренер Талай Кадыралиев. Встречайте, звезда кыргызского бокса Өмүрбек Бекжигит-уулу! Кезектеги беттеш урматтуу телекөрүүчүлөр, жана кыргыз боксунун жылдызы, улуттук курама команданын лидери десек болот, Өмүрбек Бекжигит-уулу урматтуу телекөрүүчүлөр. 24 жаштагы биздин мушкер Кыргызстандын өзүнүн салмак чембирдигиндеги 7 жолку чемпиону бүгүн кесипкөй бокста дебют жасайт. Өмүрбек Бекжигит-уулу эл аралык даражадагы спорт чебери деген наамдын ээси, студенттер арасында дүйнөнүн чемпиону, Азиянын 2 жолку байгелүү орун ээси. Спартак спорт клубунан жана Талай Кыдыралиевдин шакирти Өмүрбек бүгүн ортого чыгып отурат. Ийгилик каалайбыз, кесипкөй бокстагы сапары байсалдуу болсун дейли. Эми болсо анын атаандашы Алихан Нурзак, Казакстан Республикасы, 19 жашта кесипкөй бокста аныкыдагы дебют. Казакстан Республикасынын спорт чебери, дүйнө кубогунун чемпиону, жеңүүчүсү, Баканас боксинг спорт клубунун өкүлү, Баканас шаарынан, ошондой эле Айбол Курманбековдун шакирти. Өзүнүн деңгээлин көрсөтүп, азыр биздин мамлекеттин өзүнүн салмак категориясындагы 80 салмак чембирдиктеги номер 1 мушкерге каршы туруп жаткан учуру. Өмүрбек Бекжигит-уулу кесипкөй бокска баруу анын бала кезден бери эңсеген кыял экендигин буга чейин дагы ачык айкын эле билдирип келген. Ортодон башкы улуттук курама команданын машыктыруучулары, бокс федерациясы тарабынан жасалган кадамдар аны да ошол Олимпиада оюндарына баруу мүмкүнчүлүгүн издеп көрүү сунушталган. Андыктан бул аракетти бир аз токтото тургандыгын дагы айткан эле. Эми бүгүнкү күндө ушул күнгө буйрук болгон экен. Өмүрбек Бекжигит-уулу өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүнүн мекенинде, Кабаулы Кожомкул атындагы спорт ордосунда кесипкөй бокска дебюттук кадамдарын таштап жатат. Эми азырынча эч жака шашылган жери жок. Өмүрбек дагы, Нурзак Алихан дагы атаандашынын алсыз тараптарын байкап, акырындык менен жүрүштү улантып жаткан учурлары. Бизге кайрадан эле Бексултан келди. Мен эч жак кетпей элем, негизи биякта элем. Ортодо анча-мынча кызмат кылып атабыз. Да, друзья, у нас тем временем интереснейшее противостояние. Один из них является обладателем Кубка мира по молодежи. Да, это вот Алихан, другой является чемпионом мира среди студентов. Это действительно два боксера мирового уже уровня, но вот именно по любителям и в своей возрастной категории. Да, среди взрослых еще не дошли, скажем так, определенного уровня. Но Өмүрбек — это, конечно же, элита кыргызского бокса, 7-кратный чемпион Кыргызстана, подряд, причем он взял, брал золото, и вот, причем действующий чемпион Кыргызстана по боксу. Ну, долго, конечно, назревал вот этот переход именно в профбокс, долго мы этого ждали, предложения были. Өмүрбек вообще должен был дебютировать еще в первом турнире. Не в первом турнире, да, вот АБЛ, но вот там чуть, конечно, были несостыковки там по планам, но вот сейчас все-таки есть дебют, это классно. Өмүрбек сам хочет именно в профбоксе биться. Надеюсь, ну, кстати говоря, говорит он, что не закончит карьеру по любителям, будет и по боксу, профессиональными, по любителям тоже действовать. Ну, удачи, первый раунд такой разведывательный получился, потому что 6 раундов все-таки.
Экинчи раундтун башталышы. Окуянын өнүгүшүн көрөлүк эми. Дагы 3 мүнөт убакыт азыр. Алихан Нурзак менен Өмүрбек Бекжигит уулу аракеттерин көрсөтмөкчү. 22 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында коло медаль тагынган Өзбекстанда Өмүрбек. Кыргызстандын 7 жолку чемпиону жана эл аралык даражадагы спорт чебери деген наамды мындан 2 жыл мурун алды. Менимче татыктуу болду ал нерсеге. Болгону да ушул Олимпиада оюндарына жолдомо албай калгандыгы бир аз өзүнө дагы өкүнүчтүү болду окшойт. Эми кесипкөй бокста сүйүүчүлөр арасындагы бокстан дагы чоң ийгиликтер болсун деп тилек кылалык дагы. Өмүрбекке ийгилик каалайм. Салкын кандуу Өмүрбек азырынча. Ашыкча күчүн коротуп чабуулдарга чыккан жери жок, ушундай гана. Бир силккен чабуул менен барып 2 соккуну таамай тийгизип өттү. Кезектеги мүмкүнчүлүгү менен дагы кысып келип бурчка кептеп жатат жана Алихан Нурзак. Салкын кандуу мушкер экен, казак мушкери дагы дүйнө кубогунан жеңүүчүсү экендиги айтылган. 19 гана жашта. Жана Өмүрбек Бекжигит уулу бир эмес 2 соккуну өткөрүп алгандан кийин кайрадан кысымын бир аз арттырып бара жатат. Клинч. Бул абалдан да кутулуп чыгышты азыр экөө тең. Ортодогу реферинин аралашуусу жок эле. 2 мушкер 2 тарапка кеткен. Өмүрбекте маселелер бар. Биринчи раунд бүткөндөн кийин тыныгуу учурунда анын мурду канап жаткандыгы көрүнгөн. Азыр сол кол менен кубаттуу бир хук жасап көрдү. Алихандын ийик жагына таамай болбосо дагы чала учук тийип өттү. Бир аз тайсалдап жатат азыр. Алихан көбүрөөк коргонуусуна басым жасап, кыймыл аракети аркылуу Өмүрбектин бир кубаттуу соккуларынан кутулуп чыгууга мүмкүнчүлүгүн издеп жаткан учуру. Клинчтен дагы өзү эле чыгып берди Өмүрбек. Андан кийин дароо бир чабуул өнүктүрүп барган. Дели коргонуусун Алихан көзөмөлүнө деле алган жери жок. 2 колду ылдый таштап эле ишенимдүү жүрүшүн улантып жатат. Натыйжа кандай болот? Алдыңкы убактарда бул көрүнүштөр зыянын тийгизип койбосо болду. Ошентип экинчи раунд жыйынтыкталууда. Мындан сырткары алдыда 3 беттеш бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан Алатоо Спорт YouTube каналы менен бирге болуңуздар. Кыргыз спортундагы ММА'деги бокстагы жылдыздардын беттешин көргүсү келгендер болсо Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосуна келсеңиздер болот. Алтыда Куат Тайсон жана Бек Султандын беттеши, Тилек Машрапов менен Кадиевдин беттеши бар. Матулоев менен Сулайманбек уулу жүрүшкө чыгат. Акжол Сулайманбек уулу бүгүн кесипкөй бокста рингге кайтмакчы. Алдын барысы алдыда. Азыр казакстандык секунданттардын Алиханга берип жаткан көрсөтмөлөрүн баксак болот. Ал эми Өмүрбектин бурчундагы секунданттар жоң, кыймыл аракетсиз сөз менен алдыңкы раунддагы аракеттерге көрсөтмө берип өттү. Эми 3-чү раунд. Дерлик беттештин жарымы орун алат. Өмүрбек азыр өзүнүн стилинде, сүйүүчүлөр арасындагы беттештерде Өмүрбектин дал ушундай алдыга сол буту менен кадам таштап барып, сол кол менен жасаган хук соккулары атаандаштарына бир топ маселелер туудурчу. Азыр ошондой эле бир кадамга барып Алихан Нурзакты текшерип көрдү. Алихан карманып жатат. Ал тургай бир аз Өмүрбекке маселелерди дагы туудуруп коюуда. Өмүрбек сол колу менен ичке 2 жолу таамай тийип өттү. Алихан жооптук чабуулду өнүктүрө алган жок. Ал ошол бурчтан кыймыл аракет аркылуу кутулуп чыгууну көздөгөн болчу. Жана кийинки аракетинде Алихан кайрадан
Өмүрбектин чабуулдук аракеттерин күтүп гана иш алып барууда. Атандашынын чабуулунан көз каранды болуп жатат десек болот. Жана бул жерден Өмүрбекти жазгырды. Соккусунан быйта өтүп туруп, андан кийин кросс таштап көрдү. Ал сокку өттү, бирок кубаттуулук жетишпей калгандай таасир калтырат Өмүрбек. Кысым аркылуу азыр атандашын аркан тарапка кептеди. Жана бутуна турат, бир сыйра рефери абалды көзөмөлдөгөндөн кийин бардыгы жакшы экендигинен кабар алган соң дагы бир жолу боорго сол колу менен Өмүрбек Бекжигит уулу атаандашына бир тийип өттү. Ушул кубаттуу соккулар эгерде даректүү болуп чыга турган болсо, анда Алихан Мырзак үчүн маселе жаралышы мүмкүн. Алихан азыр кадимкидей оң жак тарабындагы бөйрөгүн катып беттеш өткөрүп калды. Жана Өмүрбектин сол колу менен узатылган соккуларынан 4-5 өтө кубаттуу өтүп кетти. Жана көйгөйлөр жаралып баштады Алихан Мырзакта. Озек эскертүү менен чектеп калыс беттешти улантуу мүмкүнчүлүгүн берет. Азыр дагы бир кросс. Өмүрбек Бекжигит уулу өзүнүн оюнун ойноп баштады. Өмүрбек Алиханды дээрлик мүмкүнчүлүк берди 2 раунд бою. Алиханга өзүн рингти сезинип алуусуна мүмкүнчүлүк берди. Эми азыр өзүнүн аракетин жасайт. Дагы бир озеки эскертүү алууга кептелип отурат Алихан. Башты жерге салып жибергендик үчүн. Эми Өмүрбектин беттешти балким мөөнөтүнөн эрте жыйынтыктоо аракети бул убакыттын суроосу болуп калды окшойт. Анткени Алихан бир топ эле тайсалдап калды. Алихан бирок контур чабуулдар аркылуу бирин-экин сокку жасап жетишүүдө. Бирок тажрыйба баары бир Өмүрбек тарапта болуп жатат. Ошону менен беттештин жарымы 3-чү раунд жыйынтыкталмакчы. Буга чейинки упай артыкчылыгында Өмүрбек Бекжигит уулу алдыда келе жаткандыгынан эч кандай күмөнү жок. Четвертый раунд. Жана спорт ордосундагы күйөрмандар азыр кызыктарды күтүп жаткандыгы белгилүү болуп калды. Алар сөзсүз түрдө нокаут көргүсү келип жаткандыгы талашсыз. Көчөгүнө маалымат жыйында дагы бул маселе көтөрүлгөн. Алдыда орун ала турчу беттештеги казак мушкери менен кыргыз мушкери Бексултан менен Кубаттын ортосундагы беттешти. Экөө маалымат жыйында бири-бирине бир топ сөздөрдү айтышты. Жана нокаут үчүн бонус камдап койгула деген сунушту киргизишкен. Вице-президент Федерации бокса Кыргызстана. Демек беттеш андан ары карай уланбайт. Казакстан тарап бул беттештен баш тартты окшойт. Сөздү Бексултанга узаталы. Натыйжаны көрөлү. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою ввиду отказа секундного соперника победу одержал и становится обладателем Кубка ABL Өмүрбек Бекжигит уулу!